Саламатсыздарбы достор. Өткөн сабакта биз сиздер менен CSS'тин жөнөкөй жана комбинатордук селекторлор жөнүндө маалымат алганбыз. Достор, бул сабакта биз псевдокласс жана псевдоэлемент селекторлор жөнүндө маалымат алабыз. Достор, псевдокласс деген эмне деген анықтамасын айтып кетсем, мисалы, псевдокласс элементтери достор, бул бир элементтин белгилүү бир абалдын негизинде башка абалга өтүү учурундагы стили деп айтсак болот да. Псевдокласстарга мисалы бир кнопканы басып атканыбызда, ал кнопканы баскан учурда ошол басып аткан учурдагы стили кандай болуш керек, же болбосо басып бүткөндөн кийинки стили кандай болуш керек, ошону псевдокласстардын жардамы менен жазып алабыз. Мисалы эң жөнөкөй достор, сиздерге бир мисалды көрсөтөйүн. Бизде A деген тег бар. A деген тег бул шилтеме. Шилтеме тегин эле ала турган болсок, бул жерде мен даяр жазып алдым. Эми карап көрөлү. A деген тегти стилдеп алалы. Мисалы фонт размерини, текстибиздин размерин чоңураак кылып көрөлү дагы. Size 40 дейли дагы. Color red болсун. Жана text align centerде жайгашсын биздин элементибиз. Эми ушул браузерден көрө турган болсок, достор, ушундай турда бизде ачылды. Text align center дедик. Достор, text align center дегенибиз бул бизде A теги inline элемент болгон үчүн ал өзүнүн гана тексттин размери канчалык болсо ошончолук орунду гана ээлейт. Эгерде бул элемент display блок болгонубузда, анда экрандын бардык узундугун ээлейт болчу да. Эми карайлы, text align center деген достор, бул блок элементтерине гана тиешелүү, себеби узундукту экрандын узундугун алып атканда, ошол экрандын узундугунун центринде жайгаштыр деген нерсени түшүндүрөт да. Text align center деп айтканыбызда. Бул жерде бизде бул элемент inline болгон үчүн өзүнүн гана бул жердеги аралыгын ээледи. Эгерде биз буга кандайдыр бир узундукту берип туруп, width'ын бир 250 пиксель деп туруп, анан кийин text align дегенибизде 250 экрандын көрөлү. 250 пиксель аралыгындагы узундукту ээлеп, ошол жердеги узундукта text align'ы центрде болуш керек эле да. Display block бар. Караңыздар, бул жерде 250 пикселдик орунду ээледи дагы, ошол жердеги гана 250 орундун ичинде центринде ээледи. Эгерде биз width'ын алып койгонубузда, анда биздин элементибиз блок болуп, экрандын узундугун ээлейт болчу. Эми достор, келиңиздер псевдокласс деген кандай экенин үйрөнө турган болсок, псевдокласс деп бизде азыркы жөнөкөй учурда биздин немебиз, ссылкабыз кызыл түстө болду. Эгерде биз ссылкага кирип чыккандан кийин кандай болушун көрө турган болсок, visited деген селектор бар достор. Мисалы, ссылкага кирип чыккандан кийин биздин элементибиздин цвети, ссылкабыздын цвети сары болсун дейли. Эми карайлы, буну басалы дагы, басып кирип, эми кайра артка барганыбызда уже биздин ссылкабыздын цвети сары болуп калды. Ошондой эле достор, hover деген класс селектор бар достор, бул псевдокласс селектор. Бул деген эмне экенин үйрөнсөк, мисалы бул жерде color white дейли. Эми жана биздин уже ссылкабыз достор эң алгач кызыл болду. Ссылкабызды ачып кайра чыккандан кийин ссылкабыз сары болду. Эми ссылканын үстүнө мындай мышканы алып келгенибизде, караңыздар,
алып келгенибизде ак түс, алганыбызда сары түс болот. Биз при наведении этот неме биздин элементибиз ак түстө болду. Бул hover деген наведение кылганда башкача айтканда ошо неме менен үстүнө басып, үстүнө айланып жүргөнүбүздө, мышка менен ошол элементтин үстүнө айланып жүргөнүбүздө биздин элементтин стили өзгөрдү. Андан кийин достор, active деген псевдо класс бар. Active дегенибиз бул басып аткан учурдагы учурда айтсак болот достор. Мисалы, анын светти алып көрсөтүргөн болсок, эми карайлы достор. Биздин ссылкабызга басып аткан учурдагы түс ушундай светте болот экен. Караңыздарчы, биздин ссылкага басып атканыбызда биздин түсүбүз көк болуп калды. Алганыбызда кайра ссылкага баспаганыбызда сары түс, үстүнө алып келгенибизде ак түс, кайра басканыбызда свети өзгөрдү достор. Достор, ар бир элементтин өзүнө тиешелүү псевдо классы бар. Кийинки мисалы div элементин көрсөтө турган болсом, div элементинин дагы ушундай hover же болбосо active деген учуру бар. Мисалы бизде div элементи width 50 пиксель болсун, height 50 пиксель болсун, жана экраныбыз кызыл түстө болсун. Карап көрөлү. Бизде бул жерде 50 пикселдик ордунда div элемент чыкты. Буну 50 пиксель эмес, 150 пиксель дейличи. Кичинерээк болуп калат экен. Жана жогорудан 30 dp болсун. Жогорудан 100 пикселдик аралыкта боштук калсын. Караңыздар, бул жерде бизде кызыл div элементибиз пайда болду. Эми достор, ошого мышканы алып келгенибизде, чыкканчаны алып келгенибизде абалды көрө турган болсок, ошол эле div элементи мышканы алып келгендеги учур hoverде мисалы border радиусун өзгөртө турган болсок, 50 пиксель кылып кое турган болсок, достор, биздин элементибиз жөн турган ушундай 4 бурчтуу болот. Ал эми мышканы алып келгенибизде биздин элементибиз тегирээк учурга келет. Мышканы кайра элементтин үстүнөн алганыбызда мурдагы абалына келет. Көрдүңүздөрбү? Достор, биз сиздер менен бул жолу псевдо класстар жөнүндө өттүк. Эми достор, псевдо элементтер деген эмне экенин үйрөнө турган болсок, псевдо элементтер достор, мисалы бизде A деген тегибизди ала турган болсок, A деген тегтин биринчи бул жерде flowers деген текст турат. Ушул flowers'тын фысыны мисалы башка светке өзгөртө турган болсок, анын үчүн достор псевдо элементтер колдонулат экен. Бул жерде жазып кетип турган болсом, мисалы A тегинен бул жерде достор псевдо класстарды бир гана эки чектүү менен белгиледик. Ал эми псевдо элементтерди эки мындай белги менен белгилейт экенбиз. Эми достор, биринчи тамгасыны өзгөртө турган болсок, first letter деген бар. Биринчи тамгасыны өзгөртөлү. Мисалы, биринчи тамгасынын светти бизде башка свет, бир свет болсун. Salmon болсун, Эми карап көрөлү иштетип достор. Караңыздар, бизде биринчи тамгасынын свети
кызыл түстө болду. Кызыл түстө, Караңыздар. Ал эми достор, бизде көбүрөөк текст боло турган болсо, мисалы p элементин алалы, p элементин ичинде y жазып алсак. Эми достор, бул p элементинин ичиндеги биринчи, мисалы, бул жерде чыккан биринчи сөздү көрсөтөлү. Бул биринчи катардагы биринчи сапчаны өзгөртө турган болсок, анда биз p элементинин first line'ын өзгөртсөк болот достор. First line'дын светини кызыл кылалы. Жана тексттин размерин чоңураак турган болсок. Достор, бул жерде биздин биринчи элементибиздин свети өзгөрөт азыр. First line туура эмес жазып алып турмун. First line. Караңыздар, биринчи эле сапчасынын свети кызыл түстө болду дагы, жана тексттин размери өзгөрдү. Достор, ошондой эле бир канча түрдүү псевдо элементтер бар. Мисалы before, after деген псевдо элементтер бар да. Бул псевдо элементтер негизинен элементтин бир бөлүгүн тандоо үчүн же болбосо кандайдыр бир бөлүгүн стилдөө үчүн керектелет. Мисалы эле биз бул жерде flavors дегендин бир эле бөлүгү, бир тамгасын эле стилдегенибизде биз аны first letter деп биринчи тамгасын эле стилдеп алдык. Ал эми бул жерде p элементинин биринчи сапчасын стилдегенибизде first line деп туруп стилдеп алдык достор. Достор, ошону менен биз сиздер менен CSS'деги селекторлор жөнүндө тааныштык достор. Мен бир нерсени айтып кетем деп унутуп турмун. Ошондой эле достор, звездочка менен белгилеген элемент болот да, мисалы. Жылдызча менен белгилегенибизде, стилдегенибизде достор, жылдызча деген баардык элементтерди стилдейт экен. Мисалы, жылдызчаны жазып, мисалы background yellow дей турган болсок, анда достор, бул жерде ошол баракчанын ичиндеги баардык тегтер стилделип калышы керек. Иштетип көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Бизде бодибиздин дагы бэкграунду сары болду. Ошондой эле бул жердеги ар бир элементтердин бэкграунду сары болду, бирок бодинин бэкграунду сары болгон үчүн көрүнбөй калды. Мисалы, бодинин бэкграундуну Selman коюп туруп, бул жерде бодибиздин бэкграунду Selman болду дагы, боштук болгон жерде гана көрүп атабыз. Калган элементтердин бэкграунду сары болуп калды. Мисалы, ошондой эле колорун кыла турган болсок, караңыздар, бул жердеги биздин элементибиздин свети дагы өзгөрүп калды достор. Салам толук бул жака чыдайын. Жана бул юланы өчүрүп турайын. Бизде бул жерде анын светинин атайын бул жакта жогорудан бергенбиз. Андан кийин пинин светин дагы жогорудан бул жерден color red деп бердик. Эгерде пинин светин бул жерден бербей звездочканын ичинде бере турган болсок, анда пинибиздин свети ток көк түстө болмок болчу. Караңыздар. Бул жылдызча элементи достор өзүнө баардык элементтерди камтыйт да, баардык элементтерди бир учурда стилдеп коет. Достор, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Биз сиздер менен псевдо класстер, псевдо элементтер боюнча маалымат алдык. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.